Кыргызстанда ар бир 5-наристе расмий никесиз төрөлөт. Бул тууралуу расмий маалыматты Улуттук статистика комитети билдирди. Мекеме берген маалыматка ылайык 2020-жылы COVID-19 пандемиясы учурунда чектөөлөрдөн улам никелердин саны 2019-жылга салыштырмалуу 20%га кыскарган. Кыргызстанда аялдар да эркектер да көбүнчө 20 жаштан 29 жашка чейинки аралыкта баш кошушат. Тагыраак айтканда, никеге тургандардын 70%. Бардык эле никелер бекем сакталбайт. Алардын дээрлик ар бир 4-сү ажырашат. Айыл жеринде 1000 никеге 162 ажырашуу туура келсе, ал эми шаардагы калктуу конуштарда алар 2,2 эсеге көп. 2020-жылы ар бир 5-чи жаңы төрөлгөн ымыркай никеси жок энелерден төрөлгөн. Ал эми 2016-жылы ар бир 4-сү. 2020-жылы юридикалык эмес никеде төрөлгөн балдардын санынын ичинен 15.000 бала ата-энелердин биргелешкен арызы боюнча катталышкан жана 15.000ге жакын бала энесинин гана арызы боюнча катталган. Бул балдар атасыз үй-бүлөдө тарбияланышы ыктымал. Никесиз төрөлгөн балдар негизинен 20-35 жаш курактагы энелерден төрөлүп жатат. Баңгизаттар жана алкоголдук глобалдык изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Австралия дүйнөдөгү эң көп ичүүчү өлкө деп таанылды деп билдирет Daily Mail. Изилдөөлөргө ылайык 2021-жылы австралиялык тургундар орточо 27 жолу мас болушкан. Бул дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн дээрлик 2 эсе көп. Австралиялыктар жумасына орто эсеп менен 2 жолу ичишет. Ичкен алкоголдун көлөмү боюнча рейтингде 2-чи орунда Дания, 3-чү Финляндия эледи. Улуу Британия менен Америка Кошмо Штаттарынын жашоочулары да дүйнөдөгү эң көп ичкен 5 өлкөнүн катарына кирген. Ирландиялыктар ичкени үчүн эң көп өкүнгөндүгү белгиленет. Болжол менен 4-төн биринде сурамжылоого катышкандардын өкүнүчүнүн эң кеңири тараган себеби өтө көп жана өтө тез ичкен деген жооп болуп, ал добуштардын 49%-ын алган. Алкоголдук ичимдиктерди тез-тез ичип турган өлкө болуп Франция аталды. Аталган мамлекеттин тургундары бир жылда спирт ичимдиктерин ичкен күндөрүнүн саны 132ден кем эмес экенин моюнга алышты. Экинчи орунда Жаңы Зеландия 120 күн, андан кийин Нидерланды 112 күн. Алкоголдук ичимдиктерди ичүүнүн эң көп себеби COVID-19 жана пандемия болгон. Алар чектөөлөрдөн улам ичпей келишкен деп жооп беришти респонденттер. Кыргызстан эгемендүүлүгүн алгандан бери бардык президенттер өзүнүн кызматынан 61 жашында кеткен деген сөз коомчулукта кеңири айтылат. Бир нече саясий кризистин фонунда 61 деген эреже өзүнөн өзү пайда болгондой. Аны кыргыз президенттеринин каргышы деп да атап коюшат. Ал эрежеге ылайык президенттик кызматка келгендердин бардыгы 61ге чыкканда кетишкен. Кызыгы, бул эреже 5 жолу ишке ашты. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев 1944-жылы туулган. 2005-жылдын март айында революциядан кийин президенттик кызматынан баш тарткан. Ал кезде Аскар Акаев 60 жашта болчу. Кийинки президент Курманбек Бакиев 1949-жылдын 1-августунда туулган. Ал 2005-жылы президент болуп, 2010-жылдагы апрель революциясынан кийин өлкөдөн чыгып кетип, 15-апрелде отставкага кеткендиги тууралуу документке кол койгон. Ошол учурда Бакиев 60 жашта болчу. Өткөл мезгилдин президенти Роза Отунбаева 1950-жылдын 23-августунда туулган. Роза Отунбаеванын бийликти Алмаз Атамбаевка өткөрүү инаугурациясы 2011-жылдын декабрь айында болгон. Роза Отунбаева ал кезде 61 жашта болчу. Алмазбек Атамбаев 1956-жылдын 17-сентябрында туулган. 2017-жылдын 24-ноябрында президенттик инаугурациясы өтүп, Атамбаев креслосун Сооронбай Жээнбековго бошотуп берген. Пенсияга чыгып жаткан президент 61 жашта болчу. Сооронбай Жээнбеков 1958-жылдын 16-ноябрында туулган. 2020-жылдагы октябрь окуяларынын фонунда президенттик посттон кетүүгө аргасыз болду. Ал дагы ошол кезде 61 жашынын тамагын ичип жаткан. Бир айдан кийин ноябрда 61ге чыкты. Ал эми учурдагы президент Садыр Жапаров кечээ 6-декабрда 53 жашка чыкты. Анын ыйгарым укугу 2026-жылдын январь айында бүтөт. Бирок ал кийинки мөөнөткө да калышы толук ыктымал. Жаңы конституцияга ылайык анын 2-чи мөөнөткө отурууга мүмкүнчүлүгү бар. Эгер ал кийинки президенттик шайлоону утуп 2-чи мөөнөткө шайланса, анда 2031-жылга чейин Кыргызстанды башкарат. Бирок 2029-жылы 61 жашка чыгат экен.